Сиз мен жөнүндө баардык нерсени билесиз го. Токтогулдан болосу, Ошого мен президенттин чачын кырккым келет. канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? Чындыгында кыйналып кеткем. Өзүм личный жашоолорумда кыздарыма жакшы мамиле кылган, мени түшүнгөн, мага жакшы мамиле кылган адам болсо, почему бы нет? Нурлан Насипке ыраазычылык билдирем, Данияр Эрматов, Дайыр Байкеге. Кимдин чачын жасагандан коркосуз? Ушпагыла мени десең. Анан Анжелика айым менен сизди эмне байланыштырат? Короче, апам мага шерик кыз төрөйм деп, анан ошо брачканы төрөп койгон. Менден 12 жаш кечүү. Келинди мен сындабайм, ал деле бирөөнүн кызы. Чоңураак кызым кичине спокойныйраак, а кичинекей прям менин копиямда. Турмуштан гана жаңылба демекмин. Өлө көп сүйлөтпекем. Жок, сон. Амансыз бардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү, кайрадан кезектеги маегибизди сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү менин коногум өзү сулуулук тармагында эмгектенип, ошол эле учурда көп курду талант десем болот. Видео тартып, ар кандай иш-чараларда өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, акыркы учурларда блогер болуп таанылып жаткан Айпер Эрматова бүгүнкү биздин коногубуз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздарбы? Сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Негизи көп жылдан бери интервью бербей жүрүп элем. Сиздерге буйруган экенмин. Негедир макул болгум келди. Анан жогоруда айткандай эле, жогоруда болгондо эми эфирден баягы съемкага чейин сүйлөшүп калбадыкпы? Айпер Эрматова ким? Башында сулуулук тармагында чач жасап таанылып жүргөн болсо, кийинчерээк вайн тартты, ырдадыңыз. Азыр блогерсиз. Өзүңүз кимсиз негизи? Ким деген сизге ыңгайлуу? Мени мындай общий бардык жактан алганда, биринчиден энемин. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Анан мени азыркы учурда как известная личность Эрматова деп таанышат. Бардык тармактан бар дешипчи. Себеби азыркы учурда мени парикмахер деп деле тааныбай калып, эми илгеркилер таанышы мүмкүн, мындан 10 жыл мурункулар мени вот это кыз парикмахер деши мүмкүн, бирок азыркы молодежьдор мени как блогер катары таанып калышты. Мени чач тараш катары тааныш керек эле, блогер болуп кеттим дебейсиз өзүңүз деле, Жок, андай кылбайм. Азыркы заманда бөрү болсоң бөрү бол, карышкыр болсоң карышкыр бол деген эме бар го, ошондой макал бар го. Ошондуктан эми азыркы учурда мен салонумдун өнүгүп иштеп кетишине бул бирден бир себеп блогер болуп кетишимдин да себеби бар да. Себеби башка салондор атайын блогерлерди чакырып, известный адамдарды чакырып, услугасын сунуштап, реклама кылдырып жатпайбы? Мен салонумду өзүм реклама кылам. Мен ошонун үчүн дагы блогер болуп кеттим окшойт деп ойлойм. Себеби харизмам бар, жок дебейм. Видеолорум жакшы кетет. Анан почему бы нет тартууга. Ал эми өзүңүздүн кесибиңиз таптакыр бөлөк. Экономист жаңылышпасам. Ооба. Ал тармакта иштедиңизби? Жок, ал тармакта иштеген жокмун. Ал эптеп бүтүргөнүмө сүйүнүп жүрөм деп. Чындыгында иштеген эмесмин өзүм. Өзүңүз каалап эле тапшырдыңыз беле? Өзүм каалаган эмесмин. Мен өзүм чынында кичинекей кезимден баштап эле бул искусство тарабына, шоу бизнеске жакыныраак адам болгон окшоймун. Негизи ички менин кичинекей кезимден баштап эле мен ырдап, мектептерде активистка болчумун чынында. Анан кийин чоңойгондо ырчы болом десем, байкелерим каршы болуп, мени заставлять этиле. Мурда билесиздер го, сен ушуну окуйсуң, ушул жакшы болуп атат депчи. Анан мен экономистке тапшырып койгом, ошондо эми коем акча кетти, байкелерим окутуп атат, эми коем эптеп бүтөйүн деп бүткөм да. Эми экзамендерде деле эме кылчым. Ырдап эле Бүтүп кетти. Зачет алчым ал учурда дейм. Мени көрүп атсаңыздар эжекелер дейм. Эжекелердин атын унутуп калгам. Зачетту ошентип эле алып алчым. Ошто окудуңуз? Ошто окуганмын. Сиз мен жөнүндө баардык нерсени билесиз го. Токтогулдан болосу, Ооба, өзүм Токтогулдамын, Ошто Бимде окуганмын. Канча бир туугансыз? Үй бүлөдө 5 бир тууганмын, 4 бала, 1 кыз. 3 байкем бар, 1 иним бар. Эркек
балдардын арасында чоңойгон экенсиз. ооба. Демек кээде маселени тарс чечип алган жагыңыз ошолдон дагы улам болуш керек, Кээде эмес, негизи ар дайым эле өзүмдүн жашоомдогу болуп жаткан нерселердин баардыгын өзүм чечем. Бирок бирөөнүн личный жашоосуна кийлигишип же байкелериме силер андай мындай давай мындай кыласыз деп эме кыла албайм, бирок өзүмдүн жашоомо келгенде баардык нерсени өзүм чечем. Сулуулук тармагына кайсы учурда келдиңиз? Эмне болуп? Сулуулук тармагына бул 2009-жылдары баягы эми биз Айыл жергесинде Токтогулдун Өзгөрүш деген айылында эми Айыл жергесинде чоңойгонбуз, кыйынчылыкта чоңойгондуктан ошо үйдөгүлөрдөн акча сураштан чындыгында студент кезинде аябай тартынат элем. Бир жумалык жол кирем калганда ушундай жүрөгүм ооруп кыжалат болот элем, ушу же жүрөгүм ооруйт эле чындыгында. Үйдөгүлөрдөн кантип акча сурайм, байкелеримден кантип акча сурайм дейм. Байкелерим Москвада иштечү ал учурда. Бирок акча сураш мага аябай кыйын болчу да. Кыйналып атышса, мен кантип акча сурайм, вдруг жок болуп калсачы, эмне кылсак депчи. Ошол учурда эле байкелерим айтып калдым случайно ушу идиш жугуч болуп иштегенмин мен акчанын айынан. Тигүүчү да болуп иштедим, бирок ал нерсе менин колуман келбешин түшүнүп, байкелериме айтсам, байкелерим сразу эле окуткан. Бирок мен учуктасам дагы ушу чач тарач болуп калам деп ойлогон эмесмин, себеби негизи чач тарач болгон көп эле тааныш кыздарым бар. Сөзсүз түрдө кичинекей кезинде чач кыркып ойногон учурлары болгон экен да. Менде андай нерсе болгон эмес. Мен эркектер менен дөңгөлөк айдап, чүкө ойноп, бекилмечек ойноп, балдар менен таш коюшуп эле ойноп жүрүпчүмүн да, чынында. Акча керек болуп, үйдөгүлөрдү кыйнагым келбегени үчүн ушу парикмахер болуп калдым. Кийин акчасын байкемдер 3 айдыгын сразу эле которуп койду, анан дальше уже иштеш керек да, уят болбой. Уже тукандарыман анча-мынча угуп калам байым, через бирөөлөр аркылуу угуп калат да. Тиги бухгалтерди деле, тиги экономистти деле кыйратпа де, андан көрө жашы мына 20 чыгайын деп калдым. Жашы элемин, кичинекеймин дейм. 20 чыгайын, лучше эрге тийсин деген угуп калам. Эми тиги парикмахерди кантип окутат ал дыңкыйып депчи. Ал учурда эми себебибиз мындай копол болчумун да, чындыгында мындай. Баягы эркектер менен чоңойсоң мындай эркектик характериң, походкаларың ошого окшошуп калат экен. Анан ошол кантип эле чач кырксын, ал кыркалбайт, андан көрө эрге тийсин дегендерди угуп калам. Шашпагыла силерди. Мен силердин барып чачыңарды кыркып берем, жакшы иштеп алып, ошондо көрөсүңөр менин аркама ээрчисиңер деп ушу туугандарым аябай арданган экен. Кийин жакшы парикмахер болуп Москвага окууга барып калдым. Барып анан чачтарын кыркып бергенимде анан ошо айткан эжешкаларым чачын кыркканда азыр деле өздөрүнө айтам, тайжа силер ушинтпегенде десе, ой биз ошентип айтпаганда сен мындай укмуш парикмахер болмогон эмессиң да деп коюшат да. Анан кыркып бергенде анан ошондо кыркат турбайсыңбы деп. Анан ойлоп калам да, мен азыр көп кыздарды окутамын да, обучение кылам. Ошондо көпчүлүк ата-энелер айпери кызыгуса сөзсүз керекпи дейт да. Мен ойлойм, кызыгуу 1 эле пайыз болсо, 99% эмгек, аракет кылсаң, бардык нерсени кылсак болот негизи. Анан канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? 20 жашыңызда эле кыйнап баштаган экен. 20. Мен өзү турмушка 27 жашымда күйөөгө тийгем. Бир топ сөз эми кыргыздын менталитетинде 27 жаш. Анын үстүнө ошол сиздин Ал учурда 27 деген, азыр ким бир 35 эле болуп көрүнүңүз керек. Ооба. Ал учурда эми баягы мени уже үйдөгүлөр я балам качан дей берип уже көп жылдар өтүп кетти да. Анан уже чалган сайын эле күйөө барбы, келбейсиңби, алып келе бербейсиңби бияка эле Токтогулга эле мындай таанышалы деп элечи. Атам менен апам мындай ачык, айрым адам болгондуктан өзгөчө атам ачык айрым болчу. Алып келе бербейсиңби, тиги күйөө барбы, таанышпайлыбы деп ушинтешет эле. Бирок ошентип турмушка чыккам 27-нде. Азыр 2 кызды жалгыз бой тарбиялап келет экенсиз. Ооба. 2 кызым бар, шүгүр. Жалгыз бой тарбиялайм. Кыргызда сөз бар го, сүт кооз үйгөн айран үйдө ичет депчи. Кээ бирөөлөр мисалы эми бир эле сиз эмес, азыр көп ушундай, анан кээ бирөөлөр ошол боюнча жок, болду токтоттум, турмушка чыкпайм дегендер бар экен. Ушул кыздардын чоңойтом, балдардын чоңойтом деген сыяктуучу.
кээ бирөөлөр болсо мисалы дагы жүрөгүнүн жарымын издегенге аракет кылат. Сизде бул жаатта кандай? Мен негизи ойлойт элем, мен болду тийбеймин, ошо эки кызымды достойно багып, достойно билим берип чоңойтсом деп. А бирок түшүндүм, андай биз туура эмес ойлонот экенбиз да, эми ар бир адам, Аллах таала бизди мындай түгөйү менен жараткан го негизи. Эгерде чындыгында мени жакшы көрүп, мени түшүнгөн кыздарыма жакшы ата деп айтпаймын. Кыздарыма жакшы мамиле кылган, кыздарымдын атасы бар. Кыздарыма жакшы мамиле кылган, мени түшүнгөн, мага жакшы мамиле кылган адам болсо, почему бы нет? Мен турмушка чыгууга прям аябай дайынмын деп айта албаймын, бирок все равно надо. Биз балдарыбыз эртең чоңойсо ар бир өздөрү кетишет өздөрү менен. А биз картайганда жаныбызда жаман болсо дагы осуракчалың жаныңда болсун деген илгерки сөз жөндөн жөн калбаса керек деп ойлоймун. Андыктан сөзсүз түрдө эгерде мен ойлогондой жигит чыкса турмушка чыгууга дайынмын дейм. Эми азыр болбосо дагы эми все равно надо. Аны ойлонуп келем, эми азыр эми ойлонуп баштадым, себеби чындыгында личный жашоомду мен эң самый при последний точкага коюп койгон элем убагында. Эми азыр убакыт өттү, баары жакшы. Эми ойлонууга убакыт келди деп ойлойм. Демек буга чейин социалдык баракчаңызда бөлүшүп аткан жаңылыктардын бири да ушун окшойт, мындай өзүм үчүн дагы жашайын деген сыяктуу дагы бөлүшүп калган экенсиз тарыхчаңызда. Ооба, баягы биз айтып келдим го, баягы биз эми кичинекей кезде көп нерселерди көрбөй, өзүбүздү түшүнбөй калган учурлар көп болгон депчи. Мен негизи бул сулуулуктарыма мындай эс тартып, мындай чоңойгондон баштап баягы өзүм менен өзүм тытынып эле иштеп келиптирмин да чындыгында. Мен өзүм жөнүндө унутуп коюпмун. Мен иштешим керек, акча табышым керек. Вот менин башымда ушул гана ойлор болгон да. Потом замуж вышла и ал жакта деле иштеп иштеш керек, мынтиш керек, антиш керек. А көрсө кеп ал акчада эмес экен, тытынып иштегенде деле бул нерселердин баары калып кетишине деле түшүндүм да, себеби недавно катуу ооруп калдым, бирок жанымда эч ким жок. Кылган нерселериңдин баардыгын калып кетишине түшүндүм. Ошондуктан көп деле алдыга пландарды көп койбой, ар бир таң атканыма шүгүр келтирип, өтө деле жанталашып, тытынып мен бардык жака мынтип чачырап кете берем да. Себеби катыштарым көп. Ал чакырса тиги жака барыш керек. Өзүңүздөр инстаграмдан көрөсүздөр, жакшы видео. Постоянно тиги жак, бул жактарды чыгарып турамын го. И ал жака барганга деле мага күч керек да. А мен күчтөрүмдүн баарын ошол жака убагында жумшап алгам. Азыр кааласам барам, каалабасам барбайм. Инстаграмга кааласам чыгарам, каалабасам чыгарбай койгом. Иногда жок болуп кетем. Вот азыр ошону кичине үйрөнүп баштадым да, себеби мурда өзүмдү заставлять этип кыла берет элем. Өзүмдү түшүнгөнүм, өзүмдү ичимдеги чувстволорумду түшүнгөнүм үчүн деп ойлойм го. Ушул баягы жогоруда да сүйлөшпөдүкпү түгөй маселесинде. Ушуну менен анан үй бүлө маселесин жыйынтыктайлы, дагы бир эки суроо узатайын. Себеп дегенде эми сизге кызыккан, сиздин инстаграм баракчаңызга жазган жигиттер жок деп айта албайм. Көп эле болуш керек. Анан сиздин талаптарыңызга кандай мырзалар туура келет? Ошолор боюнча дагы бир аз кеп козгоп койбойлубу? Бирок чындыгында аябай көп ойлошот экен. Койчу сага толтура жазса керек деп. Даже менин жанымдагы жүргөн баягы мен эркектер менен чоңоюп калгандыктан мен чем кыз кишилерге караганда эркек кишилер менен жакшы тил табышып кетем да. Например, биздин салондо эми баягы мужской стрижка бар болгондуктан кандайсың, жакшысың деп. Шоу-бизнес эми в основном шоу-бизнестегилер да. Анан чындыгында инстаграм баракчама эч бир эркек жазбайт. Чындап. Себеби мен баягы көрөм, эми баардыгына жооп бергенге жетишпеймин го, бирок в основном айымдар. Жигиттер жазбайт? Жок. Демек, негизи сөз бар го жана 3 айымдан эркектер коркуп турушат.
Сизден эркектер коркпойбу, ошол себептен эмеспи? Болушу мүмкүн, коркушу мүмкүн, себеби известная личностьтен көп эле адамдар коркот го дейм. Жазуудан, эми жазуудан жазганда, а вдруг жооп бербей койсом, эме болуп калам же кагып койсо деген страх болсо керек деп ойлойм да. Өзүңүздүн талабыңыз кандай? Мен Сиз күтүп жүргөн мырза кандай болуш керек экен? мен чындыгында баягы эми азыр мага мындай жигит керек деп мен талап койбойм, себеби мен личный жашоомду негизи эле афишировать этпейм го. Азыр ушул жерден кичине козголуп кетти. Мен талабымды айтпай эле койсом деп ойлойм, себеби мен кылган талапка ички дүйнөбүздө шай келиш керек. Мындай бир эркек менен аял бир жерде жолукканда мындай общий бир нерсе мындай жокотса болот го, ошондой болуш керек деп ойлойм да. И анын сырткы келбети деле, башка нерселер деле эгер адам бири-бирин душевно, внутренно сезип тапкан болсо, анда талаптар вообще кереги жок болуп калат го деп ойлойм. Ошон үчүн мен личный жашоомду айтпай эле коем, мага кандай мужчина керек экенин. Түшүнүктүү болду окшойт. Эми достук, анын үстүнө чыгармачылыктагы достук сиздики. Көпчүлүк учурда эл алдында жүргөн адамдар менен баягы сүйлөшөсүз, жолугасыз, алардын чачын жасайсыз. Анан мына ошол шоу бизнеске болгон кадамдар кантип башталды? Көпчүлүгүбүз эми видеолордон көрүп, Дайыр Исмадияров менен аябай жакын дос катары билебиз, Кантип тааныштыңыздар? Негизи видеолордагы экөөңүздөрдүкү аябай кызыктуу. Анан экөөңүздөрдү ким кошту, каяктан издешпей табышып алдыңыздар? Дайыр байке экөөбүз дос эмеспиз. Дайыр байке мени бир тууган карындашындай көрөт. Айпер менин карындашым жок болгондуктан ушу мен сени бир тууган карындашындай көрөм. Мен бир тууган мындай действительно байкемдей көрөмүн да. Себеби Дайыр байке үйлөнө элекке чейин даже чачын кыркып калдык. Баягы билесиз го, шоу бизнестин бир эле адам чачын кырксаң, сарафанный радио эле болуп кеткен да, меники ошондой болуп калган. Тынчтык Айылчиев деген азыр ырдабай калды, ошо илгери ошол баланын стилин мен өзгөртүп бергенде, анан кийин шоу бизнестин баары келген да. Нурлан Насип, Мирбек Атабековдун чачына чейин кыркканмын. Данияр Эрматов, ошону Дайыр байке дагы чогуу жүрөт эле, Дайыр Исмадияров. Ошондон бери эле жакшы кандай болуп, потом бири-бирибиздин туулган күндөрүбүзгө катышып калдык. Ошентип атып эле анан уже үй бүлөлүк катышка өтүп калганбыз да. Анан Дайыр байке менен акыркы күндөр эми мындай кээде салонго чачын кырктырганы келип калганда, анча-мынча видео тартып коет элек, бирок элдер бизди уже Дайыр байке экөөбүздү мындай чогуу видео тартышыбызга көнүп калыптыр, көндүрүп алыппыз биз билинбей эле. Мындай кээде эле тартып койчубуз, бирок экөөбүз ийинде жеткире аткарабыз да. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнөбүз. Биз башкалар менен аткара турган болсок, аларга үйрөтө беребиз да, эмне мындай кыл деп. Биз бир идея боло турган болсо, биз бири-бирибизге үйрөтпөйбүз. Өзүбүздүн ролубузду өзүбүз так аткарып коебуз да. И бир мындай дубль менен эле, бир эле видео менен мындай эле тартып аткарып коебуз. Ошондуктан да элдерге жагат болуш керек деп ойлойм. Баягы биз естественный жасалмасы жок, как есть ойноп бергенибиз үчүн. Сиз менен бир эле ошол Дайыр байке эмес, көп чыгармачыл инсандар да тартып калышат. Алар өздөрү сунуштайбы же сиз сунуштайсызбы? Кандай десем, мага, например, иногда бывает, мен өзүм деле сунуштаган учурлар болот. И шоу бизнестеги адамдар деле давай чогуу тартабыз могу видеону. Жок, иногда мындай болот. Келип калышканда, Айпер идея барбы дейт, а менде всегда идея бар да. Давайте муну тартабыз. Давай муну тартабыз. Десем, давай. Ошентип эле тартышып калабыз негизи. Көп ырчылардыкын жасадыңыз чачын. Кимдин чачын жасагандан коркосуз? Мындай аябай уят болбосом экен, дагы бүткөндөн кийин бир нерсе дебесе экен деп. Динара Акулованын, Анжелика Кайратовнанын чачын боёгондо эме кылам, сестенип турам. Же может көнө албаганым деп айта албайм. Чочулап турам, себеби тяжелый чачтар болот го, негизи эле мындай капризный чачтардын катарына кошом да. Бирок всегда жактырып кетишет, бирок ичимен ошондой кыжалат болом да. Бирок билгизбейм. Бирок бияктан билип калышты десең. Кимге кандай жасасаң кете берген кайсы ырчы бар?
Андайлар көп дебейинби? Андайлар көп да, кайсы бирин айтайын? Демек көпчүлүгү. Ушпагыла мени десең. Көпчүлүк учурда Данияр Эрматов, Нурел Казакбаев, Дайыр Байке, Дайыр Исмадияр, Гүлжайна Атаханова, Анжелика Кайратовна. Анан эмеси бар. Ушулар кандай жасасам кете берет, себеби мен ойлойм да баягы стажыман болуш керек, баягы психолог болуп калдым окшойт деп да ойлоп кетем да, себеби элдердин чачын жасаганда мен ушундай кааладым элем депчи. Бирок айта албаган клиенттер бар да, ушундай кааладым элем, өзүм да кетем да таң калып кетем. Жогоруда Анжелика Кайратова тууралуу сөз болуп калбадыбы? Анан ал инсан менен Дубайга барганыңызды дагы көрдүк Инстаграмдан. Болгондо дагы жазган экенсиз, өз чөнтөгүнөн алып барды. Бул кандайча болду? Анан Анжелика айым менен сизди эмне байланыштырат? Негизи Анжелика эже менен 10 жылдан бери таанышпыз. Көп жерден жолугушуп калат элек, сүйлөшүп калат элек. Өзүбүздүн негизи курбубуз бар да, мындайча айтканда биз баягы эже курбу деп койсок дагы жаңылышпайбыз. Себеби 10 жылдан бери катышабыз, например, биздин бири-бирибиздин жакшылыгыбызга сөзсүз катышабыз да. Анан негедир мага внутренно Анжелика эже мага жагат негизи. Анча-мынча чачтарым боеп калчумун, ушинтип жүрүп эле экөөбүздүн мындай кандай десем, мамилебиз дал келишип калды. Анан жакшы сүйлөшүп жүрдүк. Анан Дубайга алып кеткенин себеби чындыгында мен тяжелый состояниеде тургам. Негизи иштегеним менен чындыгында мен чет жакка барбаптырмын. Чет өлкөлөргө барбаптырмын. Эми мурда барганмын, только ушу иш, отдыхать этейин деп барбаптырмын да, окуу боюнча, повышение боюнча. Анан биринчи жолу мен чисто эс алууга ушу Анжелика Кайратовна алып кетти да, мындай. Мындайча айтканда, мындай депрессияда жүргөн учурумда чындыгында кыйналып кеткем, өзүм личный жашоолорумда. Анан бир сом акчам кеткен жок чындыгында. Просто бардыгы эле билет го, боорукер, жүрөгү кенен, бирөөлөргө жардам бере калган, мындай адамдар болот го, ошолордун бир эң биринчи саптарында ушул айым турат го деп ойлойм да. Ооба, бардык, бекер 10 күн. Сурадыңызбы, эмнеге мен деп? Сурадым, себеби мен ал кандай адам экенимди билет. Всегда айтып келет. Айпери, сен жүрөгүң таза адамсың депчи. Сен ушундай жакшы адам экениңди билем. Мен мындай сени мындай бул дүйнөдө да эмес, тиги дүйнөдө дагы көргүм келет. Эки дүйнөлүк ушундай эжесиңдей бололу деп айтып калган сөздөр бар. Чындыгында эгер жакындан билген адам болсо, өтө керемет айым. Только мен ал эжемден жашоого болгондо сонун мотивацияларды алам, анын жанында жүргөндө кадимкидей энергияга толом. Обычно мен кээ бир адамдар менен сүйлөшкөндө мен чарчап калам да. Негизи жанында отурганда деле чарчап, бир өзүмдү плохо сезип, эжемдин жанында кадимкидей шыктанам, уйкум качып кетет. Эмне жумуш кылсам экен деп ойлонуп, эми баягы Инстаграмга көп нерселерибизди чыгарбайбыз да. Эч кимге айтпай эле Айпер үйдөсүңбү деп эле келип калат да. Ушундай мен үй алганда дагы эч ким, мен үйгө даже курбуларымды чакыра элекмин чындыгында. Үйүмдү аны толтура алайын, мына толтура алайын депчи. Бирөө үйдөсүңбү дейт. Ооба десем, мен келдим дейт. Эже мен эме деп атканчакта эле деп эле эчтекен кереги жок, тамактын да кереги жок, мен азыр жөн эле кирем деп туруп. Кирип чачыласы менен Таиландтан майда чүйдө алып келген. Аябай мындай. Баягы өзүм жалгыз кыз болгондуктанбы, мындай бир тууган эжемдей көрөм да, себеби мындай эжеге эжем болсо, сиңдим болсо деп эми кичинекей кезинде мечта этет элем. Ошону Аллах таала мындай чоңойгондо мага өзү эле берип койду деп мындай ыраазы болуп кетем да. Келип эле үйгө көрүнүк берип, папыратып эле. Интернетке деле чыгарбайм, аны мактангым келбейт, себеби көзүйүп кетпесин депчи. Көп чогуу сүйлөшөбүз, жолугуп турабыз, бирок көп интернетке афишировать этип чыгаргым келбейт, себеби ички дүйнөбүз бир, сырдаш эжем болгондуктан мындай көз тийип кетпесин деп мындай аярлайм. Жакшы.
кайра ушул кесибиңизге келе турган болсок, өзүңүз кыялданып жүргөн мындай ушул кишинин чачын жасап берсем деген бир кыялыңыз барбы? Себеп дегенде президенттер кимдин алдында баш ийет дегенде бир табышмак барго? Чач тараштым дегенче. Эме сразу эле оюма президент келди да. Сиз президент келгенде эле силер президент дейсиңер го. Мен негизи баягы мужской стрижканы, именно классика стрижкаларды барбер эмес. Барбер деген баягы бакойлор короткий болот го. А именно классика стрижканы мен негизи жакшы кыркам да. Ошого мен президенттин чачын кырккым келет. Ким эле кыркысы келбесин. Биздин ажообуздун чачын. Жана жогоруда айттыңыз мындай карапчы. Мисалы мен чачка көп маани бербеген адам экем да, жыгылып, биягын алып деп. Ушундай кылып тегиздеп бериңиз депчи. Азыр сизге кандай көрүнүп атат? Аябай жүдөй болуп атамбы? Эмне кылышым керек мен? Жок, силер жакшынакай чачыңар көп деле өсө эле экен, чачыңар кичине волнистый экен. Өтө кыска деле болбойт. Это прям силердин стрижкаңар норм. Мен ушундай эле жүрүшүм керек, Да, жакшы экен стрижкаңар. И короткий да болбойт. Короткий алдаган жоксуз жыгылды. Ооба, короткий болсо бетиңер чоң көрүнүп калат. И өтө да узун болбойт да. Силердин чачыңар узунураак кылсаңар тармалдашып кетеби? Ооба, Чачыңар волнистый экен, тармал экен, волнистый экен. Самый раз классика стрижка силердики. Өтө да кыска эмес, өтө да узун. Чачым жөнүндө эч нерсе дебегилем. Айпер эже, эми жогоруда айтып калдыңыз, жалгыз кызмын, эркек балдар депчи, ошо бир туугандарыңыз жөнүндө билгим келип атат. Бир туугандарым, мен бир тууган брачкам бар. Короче, апам мага шерик кыз төрөйм деп, анан ошо брачканы төрөп койгон. Менден 12 жаш кичүү. Анан мен аны кичинекей кезинде аябай кызыгуучу элем да. Кыздардын беттерин боеп эле, сөйкөлөрдү жасап эле. Азыр менин кол алдымда иштейт. Мужской стрижканы өтө жакшы кыркат. Дайыр байке жокто болсо, аны подобный кролик кыла калам да, эге бас жерге видео тарта калалы десем, менин иним дагы аябай мындай эме харизматичный бала. Бирок баягы жаштар кичине жалкоорок болуп, кичине мындай жашыраак болуп атат да. Анан жүр тартылып койчу десем, менде идея болсо тартылып коет. Ошондо да мындай 500 миңден выше просмотрлар болот да, мындай. Жакшы көрөт. Брачкаң менен да тартпайсыңбы деп калышат да. Башка бир туугандарыңыз дагы ушул тармактабы же таптакыр башкабы? Таптакыр башка. Алар мени түшүнбөйт дагы. Москвада бир байкем түшүнөт. Это бул сенин жумушуң Айпери деп, бирок сөзсүз түрдө мени контролдоп турушат. Эгерде эми баягы адам баласыбыз да, иногда мен туура эмес видео тартып коюшум да мүмкүн, ошондо тартылбай калыптыр деп, же кичине мындай ачыгыраак кийинип калсам, чото мына ачыгыраак болуп калыптыр деп, мындай жумшак тилде түшүндүрүп, контролдошот. Эми все-таки жалгыз карындаш болгондуктан ар бир эркекте мындай кызгануу, мындай кичине контролдоо болсо керек деп ойлойм. Бир тууганым деп калдыңыз, жакшы көрөсүз. Жеңелериңиз менен же болочоктогу келиниңизге өзүңүздүн кайнежелик кылуу мындай оюңуз же болбосо мен сыныман өтүш керек деген иниңизге, азыр эң жакын иниңиз болуп атпайбы? Мындай талаптарыңыз жокпу же сенин ала турган кыз мен сыныман өтсүн дегендер сизде барбы? Жок, мен негизи андай адам эмесмин. Эгерде иним үйлөнө турган болсо, самый главный экөө бактылуу жашаса, мен алардын жашоосуна кийлигишпейм. Себеби үйлөнгөндөн кийин уже алар өзүнчө мамиле кичинекей мамиле алар мындай. Эми акыл насааттарымды айтып коюшум мүмкүн, бирок келинди мен сындабайм. Ал деле бирөөнүн кызы. Туура эмес кылган нерселерин жакшы жумшак кыл дебай, мындай кылабыз деп колуман келишинче, наоборот, кайнежелик кылбастан мындай эже катары мамиле кылууга аракет кылам деп ойлойм. Сизден сүйлөшүп атканда байкап атабыз. Дагы да болсо бир нерсенин үстүнөн чыгам дегендей бир күчтүү байкап атабыз да. Бул Айпери Эрматова ушу менен эле токтоп калбай, дагы бир башка кесиптен ээси болушу мүмкүнбү? Ушунун баардыгын жыйыштырып коюп. Башка кесиптин ээси болушум же башка тармак? Мүмкүн эмес, башка кесиптин ээси болушум. Себеби мен бул жумушка мен канча деген өмүрүмдүн жарымы кеткен. Мен ушул нерсени кайра башкача түрдө может келишим мүмкүн. Именно салонный тармакта может СНГга чыгышым мүмкүн, может мен бир обучение боюнча мен негизи кыздарды окутканда мен рахат алам да.
мен аларга өзүмдүн башыман өткөн нерсени ошолор кайталабаш үчүн жакшы кеп кеңештеримди, салонду кандай иштетиш керек, адамды кандай тосуп алыш керек мага жагат. Ошон үчүн жаккан жумушту кылган жакшы го дейм менин оюмча. Ошондуктан бул тармагымдан башка нерсеге кирип кетпейм. Мен достаточно бардык жакты көрдүм го деп ойлоймун. Себеби тиги жагын көрдүм, биягын көрдүм. Кайсыл нерсе меники экенин түшүндүм го. Эми ошолорду дальнейшемде чоңойткум келет, развивать этким келет. Демек алдыдагы пландар ошондой. Ооба. Ушул кесиптин эле дагы да болсо өнүгүүнүн үстүнө чыгыш керек. Өнүгүүнүн үстүнө чыгыш керек. Баягы мен Кыргызстандын булуң бурчунан таанышат да мен илгертеден бери. И шарты жоктор бар да, например, Бишкекке келип, именно мага келип окуй турган жатаканадан проблема болушу мүмкүн. Мен ошолорду ар бир Кыргызстандын 7 областына барып, окуучуларды ошол жакта жүрүп, окутуп келейин деген негизи ниетим бар. Кичине мага дагы убакыт керек да, чтобы аны жакшы түптөп алып, анан барып 10 күндөп, 1 айлап жүрүп ошол жерде окуучуларды окутуп, тарбиялап ошол жака отурукташтырып койгонго. Канча жыл болду ушул салонду ачканыңызга негизи? Салонду ачканыма негизи 11 жыл болду. Бирок парикмахер болуп эмгектенип жатканыма быйыл туура 17 жыл болот. Өзүңүздүн салонду ачуу эми бул оңой иш эмес. Оңой иш эмес. Ким көбүрөөк колдоо көрсөттү бул учурда? Материалдык жактан эч ким мага көрсөткөн эмес. Өзүм иштеп, өзүм топтоп, өзүм ачкам салонду. Ал эми моралдык жактан деле поддержка күткөн эмесмин, бирок сот тармактарга мага аябай чоң поддержка берген. Ушул шоу-бизнес чөйрөсүндөгү кимдин чачын кырккан болсом, ошолордун баары мага поддержкага чыгышкан. Реклама кылышкан. Нурлан Насипке ыраазычылык билдирем, Данияр Эрматов, Дайыр Байкеге, азыр деле колдоо көрсөткөн Анжелика Кайратовнага рахмат. Салонду ачкандан баштап мага колдоо көрсөтүп, соц тармактарга реклама кылып жайылткан ушу телеканалдарга ыраазычылык билдирем. Мени байма-бай чакырып турушчу, очередь болуп кетчүм чындыгында. Ошо. Мынакей жогоруда 2 кызыңыз бар экенин, Instagram баракчаңызда болсо, мектебибизде буюрса күзүндө окууга барат экенсиз. Ооба. Даярдыктар катуу болуп аткан экен. Даярдыктар катуу, бүгүн экзамен тапшырып келдик. Кызыңыз баягы эмнеге көбүрөөк шыктуу? Балким сиздин жолуңуз жолдоп, чыгармачылык чөйрөгө аралашып. Эме улуу кызыман сурайм да, кызым ким болгун келет десем, как мама дейм. Кичинекей кызымдан сурайын десем, ал азыр пока кичинекей кичирээк да, ал нерсеге уже эмеси кичине боло элек. Андан сурай элекмин. Чоң кызыман сурасам, мен сендей болгум келет деп, садиктен чачтарды кыркып ушинчи. Анан последнее время чото сүрөт тартууга кызыгып калыптыр. Анан кичинекей кызым TikTok'ту тартат. Эми 3,5 жашта, бирок аябай мындай көрөм да, мен ошол кызды мен өзүмдү көрөм, өзүм кичинекей кезимде шустрая TikTok тарта калат, камераңа мен деле түшөйүнчү деп элечи. Үйдөн видеолорду монтаждап калсам, ойкодо я тоже деп элечи, жаныма келип, мени эмне тарпай атасың деп эле жагыша берет да. Кичинекей кызым ошо мен тараптык болуп кетсе керек деп ойлойм. Чоңураак кызым кичине спокойныйраак, а кичинекей прям менин копиям да. По характеру, внешность тоже. Социалдык баракчаларда өзүнүн жаш кезиндеги анан азыркы учурду байланыштырып видео тартышып атат, Сиз ошол реалдуу жашоодо ушундай нерсе боло турган болсо, 18-20 жаштагы же 25 жаштагы Айперге эмнени айтат элеңиз жана эмнени такыр жасаба деп кеңеш берет элеңиз? Айперге ушундай кандай десем, аябай мындай ойлонуучу суроо экен да, мындай суроо эч жооп бербептирмин. Эгерде менин башымдан мындай сыноолор өтпөгөндө, ушул жашка келип, ошол жашымдын аралыгында ушундай сыноолор, кыйынчылыктар болбогондо, мен азыркы учурда ушундай болуп отурбасам керек деп ойлойм да. Анан ал учурда ушу турмуштан гана жаңылба демекмин. Башка айта турган сөзүм жок. Ушундай темпте келгениң жакшы болду дейм. Себеби баягы адам баласы сыналып анан кийин
күчтөнөт эмеспизби? Жашоого реалдуу карап, мен азыр жашоого реалдуу карайм. Жашоо мындай реалист болсоң дагы жашоо көбүрөөк жеңилирээк болуш керек Мындай жашоого реалдуу, мындай жөнөкөй карасаң жашоо жеңилирээк болот. Адам баласы өзүбүзгө өзүбүз эле жашоону кыйындаштырып алабыз да көп нерсеге, андай мындай деп элечи. Бирөөнүн аркасынан сүйлөп, анан тигиндей мындай деп, энергиябызды ненужный жака эле кетирип алып атпайлыкпы? Көпчүлүк адамдар ошондой болуп го. Адам баласы өзүн тапканда мындай просто чыныгы ушу жашагың келет. Жашоо сонун классно деп. Бардык нерсебиз бар го негизи бул жашоодо. Биз жокчулукта деле жашаганбыз го. Например, элестеткиле. Азыр мен кыздарыма оозунан чыккан игрушкаларын алып берем да, чындыгында. Почему? Потому что мен кичинекей кезимде мен ал игрушканы бир да игрушкам жок эле. Кошунабыздын жана эмеси бар го, жүгөрү. Жүгөрү дейбиз да биз Токтогулда. Жүгөрүнүн жана жаңы эле мындай кукласы чыгып келатканда, ошо жүгөрүнүн бир жарымын эле мен жок кылчу. Күндү уурдап келсем, анын эртеси солуп калат да. Баягы чачтарын тарап, ушунчалык куклага зар болгонмун го. Чындыгында загыра нан жеп, кара нан жеп, кошуналардын үйүнөн нан сурап жеп, ушинтип жан бакканбыз да негизи. Мен ошол учурларга туш болгонмун да. Ошондуктан кыздарыма азыр мүмкүн болушунча жакшы тарбия берип, жакшы жашоого, билимге умтулууга, жакшы мектепке берүүгө аракет кылам. Өзүм кыйналып жатсам да ушулар жакшы мектепке окусун, тил билсин депчи, себеби биздин учурда андай возможность жок болгон. Азыр сонун возможностьтор бар го. Айтор өзүм көргөн кыйынчылыкты кыздарыма көрсөтпөй тарбияласам деген аракет кылып турбайсызбы? Ооба. Жыйынтыктоочу суроо болсун. Алдыдагы пландарыңыз жөнүндө билели. Эми мен алдыга азыркы учурда план деле койбой элем. Ыңгайына жараша жашап атасыз. Баягы азыркы негедир билбейм, 30дан ашкандан кийин кичине мындай ден соолугу бир оорусаң да жостко ооруп элечи, мындай чыга албай эле бир жума ооруйм. Мурда жаш кезимде дегенде 25-30га чейин, например, оорусаң деле жүрө берет эле. Азыр мен оорусам төшөккө жатып калам да. Ошон үчүн мен мындай алдыга план деле койбой калдым чындыгында. Себеби эртең эмне болуп кетебиз, эч кимибиз билбейбиз чындыгында. Бардык нерсени пландарды коюп алып, ал планың ишке ашпай да калышы мүмкүн да. Ошондуктан азыр ден соолукту карап, ишим бар, ден соолугумду карап, өтө деле жашоого мынтип жанталашып, тытынып деле жашагым келбей эле. Наоборот, ушу күн кантип өтүп кеткенин кээде байкабай калам да. Понедельник, пятница кантип болуп калганын билбей каласың, ошо убакыт аябай өтүп атат. Туура жашайлы, туура жолдо жүрөлү деп эле Кудайдан сурап эле, колуман келген жумушумду кылып коюп эле жашап атам. Планымды деле айтпай коеюн. Эми план кылам го, эми все-таки план кылабыз го пендебиз, бирок мындай элдерге мындай афишировать этпейм. Качан ошол нерсе болгондон кийин анан вот деп көрсөткөн жакшы го деп ойлойм да. Сизге чоң рахмат. Өлө көп сүйлөтпөкем. Жок, сонун. Баягы кызыккан суроолорубузду узаттык. Чоң рахмат сизге. Силерге да рахмат. Буюрса эми кийинки маектерде да сиздин чоң бир жараткан ийгилигиңиз менен бөлүшүп маек кылалы. Чоң рахмат. Эфирди күтөбүз да. Ооба. Ардактуу көрүүчүлөр, бул маек жаккан болсо, биздин каналга катталып, комментарий жазыңыз. Кайрадан кийинки маектерден амандашканча бар болуңуздар.